Geçe günü 6:40 çamasında erте менен улуттук коопсуздуктун кызматкерлери үйүмө барып тинтүү жүргүзүптүр. Мен ойлойм бул саясий куугунтук деп. Мен 2016 Сабайлы өкмөтүнө келгенимде бюджет 14 миллион болчу. Бүгүнкү күндө Сабайлы өкмөтүнүн жамааты менен 29 миллион сомго көтөрдүк. Ар дайым бирдеке болсо эле ушу Райым Матраевдин өкүл баласы деп эле куугунтай беришет. Райым Матраев ал менин өкүл атам, ал өз жолунда, мен өз жолумда жүрөм. Эмнеге ар дайым ушундай саясий куугунтук боло берет жаштарга? Өткөнкү шайлоодо дагы Асылбек Жээнбековдун дагы куугунтугун айландым мен. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизден суранам, эгерде чындыкты билгиңиз келсе, мени өз кабылдагыңызды кабыл алып коюңузду суранам. Siz 8 Mart'ta Baатыр энелерин топтоп көп жылдан бeri көңүлүн алып жүрөсүз. Мен 5 жылдан beri сизден үлгү алып, ушуну жакшы көрүп, 5 жылдан beri ушул энелерди өзүм каражатыман, өзүм чөнтөгүмөн сиздей болуп чай берип, көңүлүн алып жүрөм. Бирок кечээ күнү сиз башкарган ГКНБ Альфа кызматкерлери 68ге чыккан менин энемди алсыз кече жакындан небересин жоготкон энемди маскачан кирип, автоматтар менен кирип, үрөйүн учуруп, коркутуп, үйдү тинтүүгө алышыптыр. 2-класстагы окуган баламды коркутушуптур. Мен барамын, кааласаңыз пиширип жеңиз, кааласаңыз атып салыңыз мени. Бирок энелерге тийбеңиз. Тийбеңиз энелерге, мен сизден суранамын. Тийбеңиз, аларда эч күнөө жок. Тийбеңиз энелерге.